Саламатсыңарбы? 14-чү сабагыбыз авторизация, аутентификация жана каттоону жүргүзүү темасына арналган. Мындан алдыңкы сабактарда программалык камсыздоонун долбоорлоо, программалык камсыздоо жана программалык камсыздоонун коопсуздугун долбоорлоо боюнча ар кайсы жагдайларга токтолдук элек. 14-чү сабагыбыз болсо коопсуздук маселесинде абдан маанилүү болгон 3 жагдайга дагы маалымат бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе коопсуздукту камсыздоодо эсиңиздерге сала кетсек, 2 маанилүү пункт бар эле. Биринчиси бул бузулушту, программалык камсыздоонун бузулушун алдын алуу. Экинчи пункт болсо бул маалыматтын камын көрүү. Негизи бузулушун алдын алуу боюнча көбүн эсе биз программалык аппараттарга маани беребиз. Же болбосо ошол биздин маалымат иштеткен программалык камсыздообуздун дайым толук кандуу иштесин камсыздоо ушул бузулуштун алдын алуу жаатына кирет. Маалыматтын камын көрүү болсо ушул биздин программалык камсыздоонун ичинде иштелип жаткан, топтолуп жаткан жана ушул маалыматтын негизинде иш жүрүп жаткан процесстердин ичине кандайдыр бир үчүнчү тараптын же болбосо биз каалабаган тараптардын кирүүсү же болбосо бирөөлөрдүн кирип ошол ичиндеги бизге таандык керектүү жана кандайдыр бир мааниге ээ маалыматтардын башка бирөөлөр тарабынан алынып кетпесүн камсыздоо жаатынан ушул коопсуздукту камсыздоо маселелери кенен биздин бүгүн айтып бере турчу же болбосо ушул сабактын жагдайында алкагында камтый турчу темалардын бирөөсү. Негизги ушул маалыматтын камын көрүү. Маалыматты анткени камын көрүү маалыматтын башкалар тарабынан уурдалуусу сценарийлерине же болбосо ошол мүмкүнчүлүктөргө каршы биздин алдын ала кандайдыр бир чараларды көрүп, ушул биз каалабаган окуялардын келечекте дуушар болуп калбаш үчүн ушул иштерди жүргүзүшүбүз шарт. Андыктан өзгөчө мындан алдыңкы темаларда, башка предметтерде өзгөчө киберкоопсуздук технологияларында бул теманы дагы кенен камтыганга аракет кылдык. Ошо алдын алуу жолдорунан негизги факторлору бул ошол программалык камсыздоонун бүтүндүгү, жеткиликтүүлүгү, аутентификация, авторизация жана жоопкерчилик дедик элек. Өзгөчө акыркы ушул пункт аутентификация, авторизация жана жоопкерчилик ошол биздин бүгүнкү темабыздын пункттары. Анткени өзгөчө киберкоопсуздук сабагында дагы топ 10, ОВАСП топ 10го токтолдук элек. 2003 жылдан бери ОВАСП деген мекеме тарабынан бир кандайдыр периодикаларда өзгөчө веб колдонмолордун арасында эң көп тараган 10 коркунучту камтый турган бир документ даярдалат. Ошол документтин ичинде 2021 жылдын документтин ичинде өзгөчө 2 ушул темага, биздин азыркы сабакта камтый турган темага арналган 2 пункт бар. 7-чи пункт бул идентификация жана аутентификация каталары. Ушул 2021 жылы чоң изилдөөнүн натыйжасында ошондой бир чечим чыгып атат. Идентификация жана аутентификация каталары көбүн эсе ошо программалык камсыздоолорду коопсуздукту камсыздоодо маанилүү фактор экенин ортого чыгарып атат. Андан соң 9-чу пунктта болсо ушул коопсуздуктарды каттоо жана мониторингдеги катаачылыктар. Бул болсо ушу биздин программалык камсыздоонун ичинде жүрүп жаткан иш-чараларды журналын, ушул маалыматтардын катталуусу жана ушул маалыматтарды каттап жатканда туура эмес каттоолор же болбосо ошол мониторингти туура эмес жүргүзүү же болбосо жүргүзбөө. Анткени кээ бир учурларда
көбүн эсе биз программалык камсыздоолорду жасайбыз, бирок ушул мониторинг ишин тилекке каршы анчалык маанилүү деп эсептебейбиз. Бирок ушул мониторингдин натыйжасында анан биз өзүбүзгө кандайдыр биздин кемчиликтерибиз тууралуу бир натыйжа чыгарсак болот деген бир пикир бар. Эми бүгүнкү темабыз, ушул сабагыбыздын темабыз бул аутентификация, авторизация жана ушул журнал иштерин, каттоо иштерин жүргүзүү. Келиңиздер анда ушул темаларга, авторизация, аутентификация жана каттоо журналын кененирээк деталдуураак тааныганга аракет кылалы. Каттоо журналы көбүнчө англис тилинде логинг деген термин менен берилип жүрөт. Бул жакта дагы англисче терминологиясын жазып койдум. Билип жүрүш үчүн, же болбосо сиздер башка жакта ушул терминди көрүп калсаңыздар, бул каттоо журналына байланыштуу бир термин экенин түшүндүрүү максатында. Эми аутентификация менен авторизациянын көбүн эсе акыркы мезгилдерде эки термин ар дайым бири-бири менен чогуу жүрөт. Андыктан эки терминди бири-бири менен адаштырып жүргөндөрдүн дагы саны аз эмес. Аутентификациянын ордуна авторизацияны колдонуп, авторизациянын ордуна аутентификацияны колдонуп жүргөн колдонуучуларыбыз же болбосо адистерибиз бар. Эки нерсе бири-биринен принципиалдуу айырмаланат. Эки нерсе. Аутентификация бул кандайдыр бир программалык камсыздоого киргенден кийин аутентификация платформасы ошол колдонуучунун ким экенин аныктай турган бир модуль же болбосо платформа десек болот. Башкача айтканда, программалык камсыздоого кирерден алдын сиздин ким экениңизди аныктай турган, атыңызды, фамилияңызды, эми кээ бир учурларда сөзсүз түрдө ат фамилия эмес, ушул сөзүң сизге таандык колдонуучу атыңыз болсо, ошол колдонуучу атыңыз аркылуу сиздин ким экениңизди аныктай турган бир программалык камсыздоонун бир бөлүгү, модулю десек болот. Авторизация болсо ушул аутентификациядан кийин келе турчу бир модуль, функция. Бул болсо ошол таанылган, биринчи аутентификация тарабынан таанылган колдонуучунун ушул программалык камсыздоонун ичинде кандай укуктарга ээ экенин аныктай турган бир модуль. Ал дегенде аутентификация аркылуу программалык камсыздоо сиздин ким экениңизди тааныйт. Ким экениңизди сизди тааныгандан кийин анан ушул программалык камсыздоонун ичинде сизге таандык ролдорду, сизге таандык мүмкүнчүлүктөрдү программалык камсыздоо ачып берет. Ушул эки фактор сизди көбүн эсе маалыматтын камын көрүү же болбосо маалымат коопсуздугунда маанилүү. Анткени аутентификация ошол сиздин бир имаратка кирип жаткандагы эшиктин алдында турган биздин коопсуздук кызматкерлери сизди ошол тааныганы дейлик. Эгерде мисалы сиздин ушул имаратка кирүүгө акыңыз жок болсо, анда сизди киргизбегенге аракет кылышат. Эгерде сиздин имаратка кирүүгө акыңыз болсо, өзүңүзгө таандык, мисалы ошол эле ID картаңызды же болбосо сизге таандык документти көрсөтөсүз дагы, имаратка киргенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошондой эле аутентификация системасы сизге таандык, сизге берилген сыр сөз же болбосо кийинчерээк азыр сабакта аутентификациянын түрлөрүнө дагы токтолобуз. Тааныгандан кийин анан программалык камсыздоонун ичине киресиз дагы. Программалык камсыздоо имараттын ичине киргенден кийин сизге таандык, сизге ушул имараттын ичинде кандай мүмкүнчүлүктөр таанылган болсо, же болбосо кандай чектөөлөр коюлган болсо, ушул чектөөлөр менен сизге ачылган мүмкүнчүлүктөр анан сизди ушул имараттын ичинде иш жүргүзүүңүздү камсыз кылат десек болот. Авторизация системасы дагы сизге ошол бул колдонуучу ушул функцияларды колдоно алат. Бул функцияларды болсо колдонууга укугу жок дей турган бир системанын үстүндө иш жүргүзөт делик. Анда келиңиздер аутентификациянын түрлөрүнө токтололу. Аутентификация түрлөрү көбүн эсе биз акыркы мезгилдерде эң көп колдонгон, албетте, бул сыр сөз менен кирүү. Сизге таандык бир колдонуучу аты болот. Колдонуучу аттан кийин сизге таандык, сиз гана билген
сизге тиешелүү бир сыр сөз болот, пароль дейбиз. Ушул сыр сөз аркылуу колдонуучу атыңыз жана сыр сөзүңүз программалык камсыздоо экөө маалымат базасында төпкөлгөн болсо, анда программалык камсыздоо сизге кирүүңүздү уруксаат берет. Эми күнүмдүк жашоодо баарыңыздар кенен колдонуп жүрөсүздөр. Инстаграмга киресиз, Фейсбукка киресиз, электрондук катыңызды Gmail'de болсо, Mail.ru'da же Яндексте болсо, ошону колдонгондо өзүңүздүн сизге таандык электрондук дарегиңизди киргизесиз, андан кийин сизге таандык сыр сөзүңүздү киргизесиз. Ошол сыр сөзүңүз сизди чынында эле ушул аккаунттун же болбосо ушул бөлүкчөнүн, ушул реестрдин ээси экениңизди анықтайт дагы, анан сизге керектүү функцияларды ачып берет. Ушул сыр сөз менен аутентификация эң көп акыркы мезгилдерде, азыркы учурда эң көп колдонулган аутентификация түрү. Экинчиси болсо, акыркы мезгилдерде албетте ар кандай коопсуздук маселелери көбөйгөн сайын эки фактордук аутентификация колдонулуп келет. Дегенде сизге таандык бир колдонуучу аты менен жана пароль менен киресиздер. Киргенден кийин анан сиз экениңизди дагы бир жолу далилдей тургандай, далилдеш үчүн же телефонуңузга же болбосо электрондук катыңызга кыска, кээ бир учурда 4 сандан, кээ бир учурда 6 сандан турган бир пин код жиберилет. Бул пин кодду анан сиз эгерде туура киргизсеңиз, анда сизге таандык функциялар ачылат. Ушул программалык камсыздоого киресиз. Же болбосо туура эмес киргизилген болсо, анда программалык камсыздоого кире албайсыз. Көбүн эсе бул маалыматтары уурдалып кеткен программалык камсыздоолордо муну ошол уурдалган маалымат аркылуу, уурдалган сиздин колдонуучу атыңыз жана паролуңуз аркылуу кире албашы үчүн сизге таандык ошол электрондук кат же болбосо сизге таандык телефонго SMS аркылуу ушул кыска код жиберилет дагы, сиз экениңизди тааный турган бир система. Мындан дагы оорураак болгон система бар, аутентификация түрү, бул биометрика. Бул эми көбүн эсе иштетүүсү же болбосо программалык камсыздоолордо муну колдонуу ыңгайсыз болгон үчүн абдан эле маанилүү маалыматтар, көбүнчө мисалы банктык программаларда же болбосо персоналдык сизге таандык маалыматтарды камтый турган программалык камсыздоолорго кирээрде колдонулган. Көбүн эсе ошол бармагыбыздын учубуздагы бармак изибиз же болбосо көзүбүз же болбосо бетибиздин түзүлүшү Face ID деп коебуз, же көзүбүздүн ичиндеги бизге гана таандык болгон бир үлгүдөгү бир үлгүнүн натыйжасында ошо кирүүгө же аутентификациядан өтүүгө уруксаат берген түр бул биометрика түрү. Мындан тышкары бирдиктүү кирүү системасы кенен колдонулуп келет. Муну менен деле сиз күнүмдүк жашоодо көп кезиктирсеңиздер керек. Эгерде мисалы Google'да аккаунтуңуз болсо же болбосо Facebook'та, Twitter'де, Яндексте, Mail.ru'да аккаунтуңуз болсо, ошол аккаунтуңуз аркылуу программалык камсыздоого кирип кетишиңиз мүмкүн. Мунун көбүн эсе колдонуучуларга ыңгайлаштыруу жаатында программалык камсыздоону ошо долбоорду ишке ашыргандар колдонулуп келет. Анткени билесиздер, программалык камсыздоого кириш үчүн адегенде бир анкета толтурасыз. Атыңыз, фамилияңыз, сизге таандык электрондук катыңыз, дарегиңиз. Ошолорду кайрадан толтуруп аш үчүн кардарларга ыңгайлуу кирүүгө жол табуу үчүн анан эми акыркы мезгилдерде Google, Facebook, Twitter'дын аутентификация системалары да абдан күчтүү болгон үчүн ошол системаларга биз ишенебиз. Эгер Google сизди тааныса, анда биз да сизди тааныйбыз. Facebook эгерде сизди тааныса, анда биз да сизди тааныйбыз деп ушул Google, Facebook, Twitter'дан тышкары дагы башка соц тармактарга тиешелүү аутентификация системаларын ишенип, ошолор аркылуу кирүүгө уруксаат берген акыркы мезгилдерде программалык камсыздоолор да бар. Бул бирдиктүү кирүү, single sign-on дейбиз, бирдиктүү кирүү системасы. Токен аркылуу бул өзгөчө биометрика сымал эле
абдан маанилүү маалыматтар болгондо, юридикалык бир мааниге ээ маалыматтардын жиберилген учурларда же болбосо маанилүү маалыматтарды камтылган учурларда колдонулган аутентификация түрү, башкача айтканда колуңузда кандайдыр бир физикалык бир флеш карта, көбүн эсе бул флеш карта аркылуу болот, же сертификаттар да болушу мүмкүн, бирок биздин өзгөчө Кыргызстанда флеш карта аркылуу сизге бир токен таанылат. Ушул токен сизде болмойын, же болбосо ошол токенди азыркы учурда компьютерге сиз саймайын, бул аутентификациядан өтө албайсыз. Ушул системаларга, ошондой аутентификация системаларына токен аркылуу аутентификация системасы дейбиз. Андыктан ушул 6-5 кечиресиз аутентификация түрлөрү, мындан дагы көбүрөөк албетте аутентификациянын түрлөрү бар, бирок эң кеңири колдонулуп келген 98% дейлик, 99% системаларда колдонулган аутентификация түрлөрү ушул сыр сөз менен, 2 фактордук аутентификация, биометрика, бирдиктүү кирүү жана токен аркылуу. Эми авторизация боюнча кичине маалымат бөлүшөлү. Авторизация, сиз аутентификация аркылуу кирдиңиз, программалык камсыздоо сиздин ким экениңизди тааныды, сыр сөзүңүздү тааныды, колдонуучу атыңызды тааныды. Киргенден кийин албетте сиздин колдонуучу профилиңизге таандык сизге функцияларды ачып берип жатат. Ошол ачып берип жатканда көбүн эсе роль деп коебуз. Ушул программанын ичинде сизге кандай роль берилген болсо, ошол ролду аткара турчу функциялар ачылат. Акыркы мезгилдерде программалык камсыздоолордо колдонулган, эң кеңири колдонулган роль түрлөрүн бул жакта сиздер көрүп турасыздар. Тизмеде супер администратор бул программалык камсыздоодогу бардык ролдорду, бардык функцияларды аткара турчу, программалык камсыздоону керек болсо ичиндеги маалыматтын бардыгын өчүргөнгө чейин, же болбосо программалык камсыздоону толугу менен иштетпей койгонго, бөгөт коюп коюуга мүмкүнчүлүгү болгон бир администратор, супер администратор деп коебуз. Супер деген сөзү, супер деген алдыңдан келген сөз, бул ошол программалык камсыздоону бардык функцияларды аткара алат дегенди түшүндүргөн бир сөз. Администратор болсо, эми супер администратордон кичине ылдыйраак турат, кандайдыр бир белгилүү функцияларды, бирок башкаруу деңгээлиндеги функцияларды аткара турчу роль. Жетекчилер жана редакторлор болот. Булар ошол программалык камсыздоонун ичинде болуп жаткан окуяларды көбүн эсе талдоо жана жакшыртуу жаатында иштерин жүргүзөт. Эң эле көп функция албетте функционал колдонуучуларда болот. Негизинен колдонуучулардын саны да көп болот. Көбүн эсе программалык камсыздоонун негизги функционалын аткара турчу колдонуучу ролу ушулардын үстүндө. Жана конок деген роль болот. Көбүн эсе конок ролунда бул программалык камсыздоонун ичинде кандайдыр бир функция аткара албайт, бирок ушул маалыматтарды көрүү жаатында гана өзүнө функциялар таанылган болот. Анан ушул иштерди программалык камсыздоого киргенден кийин ар кандай иштерди жүргүзөсүз. Ошол иштерди канчалык туура жүргүзүлүп жатат, же болбосо ким кайсы убакытта эмне иш аткарган деген маалыматты топтоо жаатында каттоо журналы жүргүзүлөт. 2 түрдүү негизинен каттоо журналыбыз бар. Бирөөсү сервердин өзүнүн программалык камсыздоонун ичинде чогуу келген каттоо журналы, жана эгерде программалык камсыздоонун долбоорунун ичинде камтылган болсо, өзүнө таандык каттоо журналы болот. Анда келиңиздер сервер каттоо журналына карап көрөлүк. Сервер каттоо журналында көбүн эсе бул сиз тандаган веб сервер, Nginx болушу мүмкүн, же Apache болушу мүмкүн, же башка бир Windows'ко таандык веб сервер болушу мүмкүн. Бул эгерде сизди веб платформасында иштей турган бир колдонмо болсо, анда ким дегени бул IP адрес аркылуу саат канчада, тарыхы, күнү, бул жакка дагы чийип көрсөтөлүк. Бул жакта мисалы мына IP адреси белгилениптир. Бул ким экенин
IP адреси аркылуу берип атат. Ошондо компьютерге ошонун идентификациясы дейлик, компьютердин, ушул сиздин серверге байланган компьютердин ошондо жылы жана күнү бул жакта берилип атат, сааты, анан кайсыл функция менен, бул жакта функция кайсыл ресурска байланганын, мисалы ушул ресурска get функциясы менен байланыптыр. Ушул маалымат дайым топтолуп турат. Бул серверди каттоо журналында маалымат албетте сиздер байкагандай, мисалы ар бир секунда сайын саат 2-ден 57 мүнөт өткөндө 1 секундадан кийин эле бир маалымат катталыптыр. Андан кийин дагы бир секунда сайын кээ бир учурларда 1 секундада бир канча маалымат катталышы мүмкүн. Андыктан көп маалымат топтолот. Ушул маалыматтарды талдоо боюнча дагы ар кандай программалык камсыздоолор бар. Мындан тышкары программалык камсыздооңуздун ичинде сиз иштеп чыккан программисттерден же болбосо инженерлерден суранып иштеп чыккан каттоо журналы болушу мүмкүн. Анда ошол программалык камсыздоонун ичине киргенден кийин кайсыл колдонуучу эмне функцияны аткарган, саат канчада, кайсыл күнү, кайсыл колдонуучу, мына мисалы бул жакта Matt администратор экен, кайсыл IP-ден, кайсыл бөлүмгө кирген жана кандай иштерди аткарган. Бул дагы журналдын ичинде катталып турат. Бул эмне үчүн маанилүү? Анткени эгерде бир инцидент боло турган болсо, бул инцидент дегенибиз бир коопсуздук маселеси боло турган болсо, кийинчерээк ошол коопсуздук маселесине ким жоопкерчиликке алышы мүмкүн, же болбосо ким себепкер болушу мүмкүн дей турган бир журнал, кийин бул журнал аркылуу албетте күнөөлүүлөрдү же болбосо себеп болгондорду издеп табуу мүмкүн. Андыктан программалык камсыздоонун ичинде дагы каттоо журналы, сервер тарабында дагы каттоо журналы, экөөнүн төп келүүсү, экөөнүн дагы мониторингин дайым убактылуу жүргүзүп туруу маанилүү бир иш-чара. Программалык камсыздоолордо коопсуздук маселесиндеги ушул 3 негизги темага токтолдук. Анда кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.